Тажикстанда 27 жаштагы аял 4 баласын дарыяга ыргытып, өзү да артынан секирген. 2 бала каза болду, экөөнүн дайыны жок. Аялды куткарышкан, аман калды. Азыр ал түрмөгө кесилиши мүмкүн. Балдары болгону 2 айдан 5 жашка чейин эле. Айрым маалымат каражаттары бул аял күйөөсүнө өч алуу үчүн ушундай кадамга барганын жазышууда. Анткени күйөөсү экинчи аял алууга бел байлаптыр. Күйөөсү болсо бул окуяны жубайынын психикалык абалы начар болгон деп түшүндүрүп жатат. Аял калтырып кеткен коштошуу катында мындай деп жазган: 21-кылымда жашап жатканыбыз менен көптөгөн аялдар патриархалдык мыйзамдар менен жашап келишет. Бирок азыр башка доор, башка ыргак, башка ден соолук, башка психология. Мунун баарын эч ким эске албайт. 27 жашында 4 бала төрөгөн аялдын денеси да, жаны да чарчайт. Муну эч ким түшүнбөйт. Күйөөсү да, туугандары да. Ал сага кызмат кыла албадым деп жазган катында сүйүү тууралуу эмес, патриархалдык кулчулук тууралуу айтып жатат. Бул өч алуу эмес, бул үмүтсүздүк, жардамсыздык, жан кыйналып, чыдабай калган абал. Өзүн жана балдарын өлүмгө түрткөн аял жеңилип калган адам эмес, кайгынын, чарчоонун, көңүл кош мамиленин курмандыгы. Ал 4-чү баласын 2 ай мурда гана төрөгөн. Күйөөсү болсо ошол учурда жаңы аял алууну ойлонуп жатты. Анын ойлонгону балдар эмес, жаңы кызматчы. Аял ким катары өзүн сезди. Бул өч алуу эмес, бул күчтүн түгөнүшү. Эң оор чекке жеткен абал. Ал күйөөсүнө кызмат кылышы керек болгон. Ал эми күйөөсү аны көзгө илбей калган. Аял жана балдары арт жагында. Китепте ар бир окуя тарбиялык мааниде баяндалып, окурманды ойлонууга, жүрөгүн угууга жана туура чечим чыгарууга үндөйт. Автордун өзүнүн мугалим катары иштеген турмуштук тажрыйбасы бул чыгарманы дагы да тереңдетип, турмуштук реалдуулукка бекем байланыштырат. Китеп окурманга сүйүү деген эмне, чыныгы сүйүүдө кандай сыноолор болот, сүйүү руханий жашоону кандайча байытып күч берет деген суроолордун тегерегинде ой жүгүртүүгө түрткү берет. Ошондой эле китеп үй бүлө куруу, жашоонун маңызы, сабырдуулук, кечиримдүүлүк, ата-эненин батасы жана Аллахтын ыраазычылыгы сыяктуу темаларды терең козгойт.